Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Баарыңарга салам. Мен мурда силерге убада бергендей эле чынында эле мындай чынын айтсам күндө эле байланышта болоюн деп атам, бирок тилекке каршы убакыттын тардыгына байланыштуу мен мындай көп байланыша албай атам. Биринчиден мен баарыңарга, биздин окурмандарга, биздин колдоочуларга чын жүрөгүмдөн терең ыраазычылык билдиртем. Мен силердин ар бир жазган каалоо тилектериңерди, ойлоруңарды окуп атам, баарынан кабардармын. Өзгөчө араңарда күндө күн алыстан жазып, чалып, интервью уштура эле деп аткан журналисттерге мен алдын ала силерден дагы бир жолу кечирим сурайм. Мен Борбор шаарына бүгүн келдим. Азыр ар мындай сапарда болуп атам көп учурда. Ошондуктан алдыңкы күндөрдө бир мындай графиктерди аныкташып алып, командабыз менен силер менен шашпай, мындай ирети менен баарлашалы. Комментарийде мындай ар түрдүү нерселерди жазып атасыңар, достор. Өзгөчө мына кече ачык сот башталгандан бери мо 75-чилердин позицияңызды айтып кое койсузбу, сиз ким мененсиз, кандайсыз, эмнесиз деген суроолор көбөйүп кетти. Ошондуктан мен деле силерге эле окшош мындай таң калып аткан суроолор көп, менде делечи. Мына көбүңөр мына кызыгып атпайсыңарбы? Ошолордун катарында мисалы үчүн мен өзүм деле ушундай акыбалдан башыман өткөнмүн да. Мага дагы учурумда 330-статья менен иш козголгон. Мындай жок жерден алып туруп козголгон да. Бирок негедир биз камалганбыз. Анан азыркы могу 75-чилердин өзгөчө могу Три мушкетера үчөөнүкү, булардыкы биздикинен алда канча оор статья берене да. Бунун санкциясы сөзсүз түрдө камоо чарасы каралган да бул жактачы. Эмнегедир үчөө көчөдө жүрөт, өзгөчө камчакам охрана менен жүрөт. Бул мындай адилетсиздей көрүнөт, мага деле адилетсиздей көрүнүп атат да. Анан кече тергөөчү менен болгон видеосун көрүп калдым. Мен чынын айтайын, таң калдым да. Ал тергөөчүнүн бетине көз астында тергөө учурунда айтып атпайбы? Мен мамлекетти басып алам, аялдарды чыгарам, андан кийин токтото албай каласыңар деп. Бул уже ошо тергөөчүнүн алдында эле госпереворот деген статьяны мойнуна алып атпайбы кайрачы? Анан тергөөчү бүгүнгө чейин сотко камоо жөнүндө мындай сунуш келтирбептир да, мындай. Чынында мындай таң калыштуу да. Анан негизинен комментарий жазып аткандар көбүңөр мындай сен эмнеге буларды мындай жамандап атасың дегендей дагы айтыпсыңар да. Туугандар, мындай биз кандай болсо дагычы, мындай кайсыл жерденбиз, анан кайсы урууданбыз, бул маанилүү эмес. Бул саясатта адилеттүүлүк маанилүү да. Эми силер элестетсеңер, мына мисалы үчүн силердин деле досуңар бар дейли да, Мисалы үчүн мына мен президенттин досу болоюн дейин, Мен мына президенттин досумун деп элестетип коеюн, мен Камчаканын ордуна өзүмдү коюп көрөйүн. Анан элестеткиле. Экөөңөр президент менен Ташиевдин жүргөн көчөсүнүн аты эле башка болчу. Президент жумушка Чыңгыз Айтматов көчөсү менен барып келчү, Ташиев Байтик Батара көчөсү менен барып келчү. Экөөнүн жүргөн кортежинин түсү эле башка болчу. Президент кара кортеж менен барып келчү, Ташиев жумушка ак кортеж менен барып келчү. Президент айына көп болсо 1 жолу интервью берчи, Ташиев күнүнө 10 жолудан интервью берчи. Адамдар президенттен эмес, Ташиевден көбүрөөк коркчу. Адамдар кайсы бир деңгээлде учурдагы президент Ташиев деп билчү. Анан президент досун ошондой эбегейсиз чоң мындай бир мүмкүнчүлүктөрдү берген болсо, анан ошого да ыраазы болбой бийлигин тартып алам деп атса, кандай мамиле болуш керек мындан ары? Мындай өзүңөр деле элестетип көрбөйсүңөрбү? Бул мындай ашынгандык болуп кетип атпайбы? Түшүнүп атасыңарбы? Ошондуктан бирок ошого карабастан, мына эгерде мына кече мисалы үчүн ачык сот болсун дешти өздөрү. Материалдар ачык чыга баштаган болсо, эми бүгүн эмне болду, каяктан чыгып кетти деп нааразы болуп атышат да. Эми элде, көчөдөгү элдерчи бул видео каяктан чыгып кетти деп таң калса, мен мындай эч мындай маани бермек эмесмин да. Бири мурдагы ген прокурор болсо, бири мурдагы жогорку кеңештин төрагасы болсо, бири мурдагы атайын кызматтын спецслужбанын башчысы болсо, булар эми ушул суроону койбойбу, ошол сүрөт, видео каяктан чыгып кетти деп. Булар андан башка саясатчылардын төшөк сүрөттөрүнөн, видеолорунан бери чыгарып жүрүшпөйбү беле өздөрү. Анан бүгүн эми мындай жана адалсынган молдонун үйүнөн 6 камандын башы чыгыптыр дегендей. Мындай мага кандай болот маанилүү эмес, ал сот чечим чыгарат буларда. Ким күнөөлүү, ким кандай болду да.
Бирок адилеттүүлүгү мен үчүн аябай маанилүү да. Бул мамлекеттик күч менен басып алуу деген берене коюлду. Ал канчалык туура эмес, ал кийин сот териштирет, бирок анын башкаргоо чарасы камоого алынат. Буга чейин баарын өздөрү эле камап жүрүшкөн да. А мына ачык сотту талап кылышты, сотту ачык да кылып койду. А буга чейин эч кимибиздин сотубуз ачык болгон эмес. Баарыбызды эле төпөштөп эле каалаган жерден тутуп кетип эле камап атышкан да. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, урматтуу бизди окуп көрүп аткандар, баарыңарды мен мындай адилеттүүлүккө чакырам. Ошондуктан буюрса жакында кенен дагы айтып беребиз. Анан дагы мен бир нерсеге токтолгум келип атат. Мына кече ошо ачык сотто көрүп калдым. Элвира Сурабалдиева келип ошол жерде көрсөтмө берип атпайбы? Могу жогорку кеңеш. Силер 90 барсыңарбы же жоксуңарбы? Же ошол бир аялдын этегине бекинип алып калган 98-89-га отура бересиңерби? Бул деген тергөө ошо силерге түшкөн каттын айынан башталган да. Же төрагаңар, же вицеңер, же бир комитетиңер чыгып бир нерсе же үн катып койбойсуңарбы? Же баарыңар эле ошо Элвиранын артында отуруп ошол жактан көрөсүңөрбү бизге окшоп эле? Силер ошон үчүн жогорку кеңештиңер да, ошол үчүн силерге эл мандат берген. Биздин үнүбүздү жеткизип, мамлекетте болуп аткан чоң саясий процесстерге түздөн-түз катышып турсун деп. Эч кимге рун чыкпайсыңарбы? Кече ошол 3 чоң лөк саясатчы бир кичинекей кызды коркутуп үркүтүп, атаң атып кеткен, сени деле атып коебуз дегендей маанинде коркутуп үркүтүп атса деле оозуңарды ачпай отурасыңар. Силер мындай бир өзүңөрдүн позицияларды билдиришиңер керек да. Силердин баарыңардан жоогуңар, жана ким бир айткандай, булар мурдагы жогорку кеңештин подделкасы дегендей. Силер мындай бир өзүңөрдүн позицияларды айтпайсыңарбы ачыкка чыгып? Анткени мен айтып атпаймынбы, бул ошо силерге келип түшкөн каттын айынан башталган иш болгон бул. Ошондуктан силер сөзсүз позицияларды билдиришиңер керек. Силердин ордуңарда башка жогорку кеңеш болгондо, илгери биздин учурда мындай чоң маселелерде комиссиялар түзүлүп, комиссиялар өзүнүн ички тергөөсүн жүргүзүп, ошол жака күч структураларын чакырып, угуп, агын ак карадай кара кылып, мындай коомго билгизип койчу. А эмне силер страустай болуп бүгүн башыңарды кумга катып отурасыңар? Силер хотя бы өзүңөрдүн саясий милдетиңерди аткаргыла да. Өзгөчө ушу жогорку кеңештин депутаттарына кайрылат элем да. Араңарда туура ортого оюн салып, оозуңарда мындай сөз айта турган деле эч ким жок азыр. Бирок эч куртса бир эки оңор ошону акылдашып алып болсо да чыгышыңар керек. Эмне сүйлөйүн, кантейин, эмне деп айтайлы деп болсо дагычы. Элдин баары сурап атат силерди. Бул жогорку кеңеш барбы же жокпу? Ал кат бар беле же жок беле? Бул эмне болгон кат эле деп элдин баары эле таң калып атат да. Ошондуктан мындай позицияларды билдирип турсаңар, силердин ордуңарга мына биз азыр эч нерсе тиешеси жок, биз билдиришке туура келип атат. Мына азыр өзүңөр көрүп атасыңар, мына азыр эң көп YouTube'дагы мындай просмотр алып аткан видеолор бул губернаторлордун, өткөндө президенттин эл менен болгон жолугушуулары болуп атат да. Мына ошол жерде силер мындай көп бир нерсени маани берип байкасаңар, элдин баары эле нааразы болгон суроосу прокурорго, милицияга, улуттук коопсуздук кызматынын кылган иштерине мындай ошол региондогу, аймактардагы бүт баардык чалдыкей чыккан баардык мыйзамчы иштер жөнүндө болуп атат да. Анан могул жакта мурда баш прокурор болуп иштеп турган Зулушев, анан ошол элдин үнүн угуза турган мекеменин башчысы болуп турган Шакиевтер, мына бүгүн мындай адалсынып атпайбы ошол жактанчы? Биз мындай кылат элек, анан тигиндей кылат элек, биз адилеттүү болуш керек эле дегендейчи. Мына көрүп атпайсыңарбы эмне болуп атат да? Анан мына кече көрдүңөр, президент барып мына азыр тергөө жүрүп аткан маалда, анан тергөө жүрүп аткан маалда адамдар өзү негизи мындай тергөө жүрүп атканда мындай өзү менен өзү болот да. Бизде көрүп атасыңар, мына кече президент Кара Суга барып үй тапшырса, камчак ташып, Сокулукка барып алып үй тапшырып жүрөт да. Мен мындай бир кеңеш айтат элем да. Азыр бирөөгө үй тапшырардан мурда тиги түрмөдө отурган инисинин 4,5 миллиардын төлөш керек да биринчи. Бул динде да ушундай да. Биринчи карызды кутулуп коюп анан садака бер дейт да. Азыр Ташиевдер садака бере турган акыбалда эмес да. Булар биринчи азыр 4,5 миллиард карыздан кутулуш керек. Булар мамлекеттен жоголуп кеткен 4,5 миллиардты ордунан коюш керек да. Анан азыр ол садаканы курулуп аткан үйдү алган адамдагы аш болбой калды. Булар мамлекеттен 4,5 миллиард урдуп алган болсо, анан булар кайсы акчадан келип бизге үй салып берип атат деп, аларда дагы суроо пайда болуп атат да. Ошондуктан азыр менимче саясатты жыйыштырып коюп, мындай тергөө менен кызматташып, тергөөнүн ишин кылганы дурус да буларгачы. Анан баарың эле айтып атпайсыңбы, эмнеге Шакиевке асыласың, эмнеге Курманкулга асыласың? Мен эмес, элдин баары асылып атпайсыңарбы? Ошол региондордогу болгон губернаторго арызданып аткан мыйзамчы иштерди мен эмес, ошолор караганда учурунда, ошолор жетекчи болгондо, прокуратуранын жетекчиси болгон бирөөсү жогорку кеңештин жетекчиси болгон.
бирөөсү улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси болгон. Азыр ошол учурда мамлекетке кайтарылган мүлктөрдүн кээ бирлери ошол улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлеринен чыгып атат экен. Буну дагы мындай бир жогорку кеңеш териштирип койсо жакшы болмок. Ошондуктан урматтуу достор, биздин айта турган сөздөр көп. Просто азыр биз мына сапарда болуп, мындай көп нерсеге жетишпей калып атабыз да. Буюрса, кийинки жумадан дагы шашпай сүйлөшөбүз достор. Аманчылыкта көрүшөлү, жакшылыкта көрүшөлү. Саламатта тургула.